Biz azı mına Riviera sortta talasında turabız. Bul yerde kotoruşturup aydooga көңүл buruunu көрсөтөлү деп атабыз да. Ушул мен турган жөөктөн бул жагы сол жагында күзүндө ошол көң салынган, аммофос салынган, жер даярдалган. Бул жагында салынган эмес, аммофос менен эле эгилген. Анан баштагы жылы сабыз эгилген. Ушул экөөнүн айырмасы бир күндө эгилген. Бирдей каралып атат. Бирок мына поляда өтө чоң неме бар. Мунун өсүшүндө дагы айырма бар. Ошо менен чыкканда дагы мунякта 70% чыккан. Буяк бир 95-80-95%, 80-90% чыккан бул жагында. Чыгышында дагы разницасы бар. Ошондуктан которуштуруп айдоого сөзсүз түрдө көңүл буруш керек. Анан кийин кайсыл эгинден кийин картошка эгиш керек, кайсы маалда жерин даярдаш керек. Булар бүт ошол кышкы биздин окууларыбызда, тренингдерде окутулат, айтылат. Бирок ошого көңүл бурган фермер бар, бурбаган фермер бар. Бул жерде азыр мына бул Иззатылла фермерибиз бизге даяр демонстрация кылып берген да. Мына сабыздан кийин эгилгенде азыр бул 10 күн баштап пишат бул жагы. Бул жагы 10 күнгө кечикти. Фермер өзү ушунун 10 күн аркага тартканга мына сабыздын ордуна эгип туруп көрсөтүп берип атат да. Ушуну көрсөтүп коелу дегенибиз. Ошондуктан сөзсүз түрдө картошканы эккенде күзүндө жер даярдайт. Анан сеоборотко көңүл бурулат ошол которуштуруп айдоого.